Саламатсыздарбы ардактуу замандаштар, Кыргыз спорту телеканалы жалпыңыздарга Газпром спорт комплексинен салам айтабыз. Бүгүн дал ушул 15 жашка чейинки футзалчылар арасындагы АФКР кубогу жана экинчи оюн күн, албетте топтогулук командасы кечээки күндүн эсебинен чүй менен 1-1 эсебинде тең чыккан. Ал эми бүгүн Ысык Көл областынан келген мына эми Ысык Көлдү атай берейин. Албетте сиздердин алдыңыздарда жазууда орус расмий тилде жазылып калган, дагы биз болсо мындан аркы жүрүштү уланталы. Эң негизгиси бүгүн бул оюнчулар өзүнүн мыкты жагынан көрсөтө турганы талашсыз. Ысык Көл областында дал ушул тандоо туру өткөн, анан тандоо турунан дагы ар бир командадан мыкты делген жаш таланттарды тандап алган. Андыктан жалпыбызды кайдыгер калтырбай турган ойын өтөт деп ишенимдүү түрдө айтсам болот. Келиңиздер, мыкты бир беттештикти жалпыбыз күбө бололу. Себеби кечээки ушул эки оюн күндө деле менимче өзгөчө бир оюндар өткөн, жаш таланттар бар экенин көргөнбүз. Бүгүн дагы ушул жаш таланттарды көрөбүз. Ал эми жалпы эле эгер ушул ата-энелер бул беттешти көрүп турган болсоңуздар, анда биз сиздерди, жалпыңыздарды дал ушул беттешти эргип алып өзгөчө бир сүйүнүү менен көрүүгө чакырабыз. Анткени бул жакка ушул тандалып келүү өзү чоң жумуш. Ал эми ойноп, машыгып, калтырбай аткарып жаткан нерсе дагы ушул миллиондогон жаш балдардын ичинен, жаштардын, өспүрүмдөрдүн ичинен солуп чыгуусу бул чоң жетишкендик демек. Мына мынтип Ысык Көлдүн оюнчулары топту алдыга тээп чыгарып берди. Ал эми эсиңиздерге салып өтөйүн, кызыл түстөгү форма менен топтогулук командасы. Ал эми көгүл турунда Ысык Көлдүн өңүнө байланыш болгон өң бул Ысык Көлдөн келген команда. Демек, курамдарга токтолсок, 1-чи номер менен топтогулукта дарбазада Адил Кубатбеков, 19-чу Артем Тимченко, 16-чы Адахан Абдумамытов, 14-чү Эрбол Дөлөтов, 9-чу Богдан Ульянов, 37-чү Арсен Талайбеков, 4-чү Каныбек Автандилов, 7-чү Мыктыбек Жоробаев, 88-чи Кутман Бекбоев, 23-чү Имран Бекиев, 17-чи Анарбек Шаршенбеков, 6-чы Азамат Оморов, 9-чу Арлен Черикбаев, 11-чи Андрей Дариенко. Ал эми Ысык Көл облусу төмөнкүдөй дарбазада 1-чи Нурсултан Адылбеков, 9-чу номер менен Канат Бектуров, 6-чы Данил Амангелдиев, 8-чи Марсель Каннаев, 5-чи Асман Садбакасов, 14-чы Амантур Бекенов, 11-чи Кутман Өмүрбеков, 7-чи Байел Жеңешев, 13-чү номер менен Ислам Курбанов болсо, 10-чу Тилек Токонбаев, 4-чү Аман Асанов, 3-чү Элдияр Касмакунов жана 15-чи Бахридин Вильямов менен 16-чы номерда Ислам Мукамбетов бар. Демек, бардык өкүлдөр менен таанышып алдык. Алгачкы мүнөттөрдөн кайсыл бир команда фаворит деп айтуудан алыс болот туралы. Азыр болсо Эрбол Дөлөтов дарбазага жолдогон түз сокку. Дарбазачы мына өз орунда топту колго алды. Дароо оң канат менен баштап берди. Бул канчалык ийгиликке алып келет көрөлү дегичи. Ал жерден коргоочуга дагы дарбазачыга дагы тийбей кетти. Кайсыл бир деңгээлде мына алыскы бурчту көздөй дагы топ учуп бара жаткандай болчу. Ал эми кечээки күндүн эсебинен эмне эсте калды? Албетте топтогулукта мына көбүнчө 13-14 жаштагы балдар экенин баса белгилеп айтышыбыз керек. Азыр Ысык Көл ортодо чабуулда, мына топту токтотуу, кабыл алуу, андан аркы кыймылдатуу мага мына 13-чү номердагы Ысык Көл облусунда жүргөн оюнчу ким болду экен? Протоколдо айтор 13 көрсөтүлбөй калган экен. Эгер сиз кабелдик телеканал аркылуу эмес, YouTube аркылуу көрүп аткан болсоңуз, анда дал ушул 13-чү номердагы Ысык Көлдүн оюнчусу ким экенин жазып койсоңуз, биз ыраазычылыгыбызды гана билдиребиз. Ал эми топтогулук оң канатка Кутман Бекбоевго, Кутман Бекбоев топту жакын пасташы менен жылдырууга умтулган жана андан ары 4-чү номердагы Каныбек Автандилов узаткан пас өз максатына дагы жетпей калганын байкадыңыздар. Канча дагы көрөлү мындан аркы жүрүш жана бул беттештер Бишкек шаарындагы Газпром спорт комплексинде өтүп жаткан эсиңиздерге салып өтөйүн. Кечээ алгачкы турдун оюндары Бишкек шаарындагы Алай спорт комплексинде өткөн. Бүгүн экинчи турдун алкагындагы оюндар эми тескерисинче ушул өткөрүү жери дагы алмашылган. Мындан аркы оң канаттан узатылган пас, сокку жолдоно, сокку бар, бирок кечикти, дагы бир сокку. Мына Ысык Көлдүн оюнчулары алгачкы көзөрмөндөрдө коргонууга
бар күчүн ортого салат. Андрей Даренкодан кубаттуу сокку орун алды, бирок тамай болгон жок. Дагы ушул жерде топтогулуктун оюнчулары дагы бир чабуул баштайбы дегенбиз, бирок жок. Каршы чабуулга чыгууга ысык көлдүн оюнчулары бар күчүн ортого жумшап турган учуру. Эң негизгиси топтогулуктун оюнчуларына эжеки оюн күндүн эсебинен алгачкы оюндарын өткөрүп, бир аз өзлөрүнө келип алды. Ал эми ысык көл болсо бүгүн мына турнирдеги алгачкы беттеш алар эми жок эле дегенде мына биринчи таймдын 10 мүнөтүнө чейин сүрдөнүп өзлөрүн бир аз начар сезиш ыктымал дечи. Чабуул бар, пас жана кайрадан коргоочулар өзүнүн мыкты жагынан көрсөттү. Бул 10 номурдагы Тилек Токомбаев жана Тилек Токомбаевдин ийгиликтүү оюнунан кийин дагы бир рет капталсыздыгынан узаткан пас чейинтеги гол менен дагы коштолуп олтурат. Эсеп 1-0. Жана топтогулук командасы алдыда. Голдун автору болсо 11 номурдагы Андрей Даренко. Жана Даренко караңыздар 3 оюнчу тосконго барган, бирок ага карабай коргоочу менен дарбазачынын бутунун ортосунан өткөрүп гол жолдого жетишти. Жана ысык көлдүн оюнчулары кайрадан алдыга узаткан пас. Албетте эми бир гол өткөрүп алгандан кийин алар алда канча мына бир аз өзүнө ишенимдүүрөөк болот. Дагы мындан аркы жүрүштөрдү дагы ийгиликтүү өткөрүүгө ашыгат. Тегиче каршы чабуул, алыскы бурчка узаткан пас. Бул ирет максатына жеткен жок. Айтор ысык көлдүн оюнчулары бир аз сүрдөнүп жатат, бирок мунун бардыгы жакынкы көз ирмемдерде артта калат деп ишене туралы. Алыстан узаткан пас болчу. Дагы бир рет сокку кубаттуу. Албетте жаш оюнчулар арасында 12, 13, 14 жаштагылар дагы бар. Эми кээ бирлер чындыгында чоң бир үмүттөрдү билет. Аларды өзүнөн бир аз улуурактара кошуп, тажрыйба топтосун деген үмүттө дагы командага кошот. Ал эми өзүңүздөр билгендей, ушул буга чейин эрте жазда 16 жашка чейинкилердин кубогу өткөн, анда Кыргызстандын Суперлигасын ойногон оюнчулар жүрдү. Ушул Дордойдун катарында Мухаммед Иса, Мухаммед Муса Ералиевдер бар эле. Андан сырткары Нурсултан Салымбеков айтор бир топ оюнчулар жүргөн. Дал ошол оюнчулар команданы алдыга сүрөгөн мотор да болуп берген. Андыктан канчалык чоңураак турнирлер болсо оюнчулардын өсүнө ошончолук шарт түз берет. Андыктан бүгүнкү дал ушул 15 жашка чейинки кубокто көптөгөн оюнчулар мыкты тажрыйба топтойт. Кыргызстандын 16 жашка чейинки улуттук курама командасына чакырып алып, ал жактан дагы бир топ эл аралык тажрыйбаларга ээ болот. Эң негизгиси аларды гана колдоп гана туралы. Жана дарбазадан азыр топту Нурсултан Адылбеков оюнго кошот. Нурсултан Адылбеков жеке менин баамымды алды эле бир 12-13 жаштагы оюнчу болуш керек. Негизинен эле мына башка талант четинде турган оюнчуларды карасаңыздар, мына машыктыруучу менен бойлору тең. Айрымдарынын машыктыруучудан деле бойлору узун, бирок бар бир сөөктөрү толук жетиле элек. Андыктан алардын бойлоруна бир аз кичинелик да кылат. Ал эми өзгөчө ысык көлдүн дарбазачысы Нурсултан Адылбековдун басым жасап атат болсок, албетте келечектен көп үмүттөндүргөн жаш оюнчу болгону азыр ага бул жерде чоң бир тажрыйба болуп берет. Дагы эртең өзү курду, өзү менен тең балдар менен ойногондо ал команданын лидери болот, мотору болот. Кадимкидей ушул өзү менен тең балдарга көрсөтмөнү берип ойногон, ал мыкты жетише алат десем болот. Азыр топтогулук жана дагы бир рет узатылган пас максатына жеткен жок. Нурсултан Адылбеков жакын пас менен буга чейин алдыга 2-3 рет пас чыгарып берген. Анын бири дагы максатына жеткен эмес болчу. Оң канаттан дал ушул ысык көлдө 13 номурдагы Ислам Курбанов деп турат протоколдо. Демек Ислам Курбанов дагы өзгөчө мына топту сактап, мыкты техникага, мыкты мына ой жүгүртүүгө ээ экенин дагы көрсөткөн. Пас эмне үчүн кечиктирди түшүнүксүз. Бул жерде албетте эртерээк берип койсо мына топтогулуктун оюнчулары алда канча өзлөрүнө ишенимдүү дагы ойной алышмак. Азыр пас узатабы. Кайрадан кечиккен пас жана Адахан Абдымамытов бүгүн өзүнө көбүрөөк ишенүүдө. Айтор оңго дагы солго дагы пас берсе болмок. Эми канча дагы көрөлү, бирок топтогулуктан ушул бир өзгөчөлүк бар. Булардын академиясында мына оюнчулардын ээн эркин чечим кабыл алууга, ээн эркин ойногон шарт түзүп берет. Андыктан мына кечээки оюнда
жалаң пас болгон. Бүгүнкү ойындун астында машыктыруучу жеке өзүңөр дагы алдап сокку жолдокөрлөрдөн көрсөтмө болуш керек. Дал ошол себептен улам дагы пас бербей Адахан Абдумамытов өзү сокку жолдого жакын кирип барган болуш керек деген божомолдо туралы. Демек кайрадан топтогулок топту көзөмөлгө алды. Дал ушул топтогулокто 37 номурда мына Арсен Талайбеков деген оюнчу бар. Жаш оюнчу. Аны дагы мен ошол бүгүнкү беттештен көрүп анын оюнунан элге алабыз деп ишенип турайын. Мен билгенден 13 жашка чейинкилер арасында мына кубокто Алай командасын ойногон. Андан кийин 15 жашка чейинкилердин арасында топтогулукта жүрөт. Демек бул эмнеден кабар берет дегиче дагы бир кубаттуу сокку, бирок өз дарегине жеткен жок. Бул топтогулуктун академиясында таланттуу оюнчуларды ар жактан чогултуп алып келип командага эмтен басым жасап жыйнап жатканынан дагы кабар берет. Ысык көлдүн оюнчулары аркы бөлүктөн алдыга албетте пас узатта, бирок ал жакта топту күткөн эч ким дагы жок болчу. Мынантип дагы бир рет топтон таштап кетти. Демек кечээки жана бүгүнкү оюндун эсебинен жеке менин пикиримде ошол Ысык көл менен жок топтогулок менен тагыраагы Чүйдүн командасы, ошондой эле Оштун командасы турнирден фавориттер катары таасир калтырууда. Бирок ушул алдыдагы бүгүнкү оюн күндүн эсебинен сиздер дагы мындан сырткары Кыргыз спорту телеканалынан дагы 2 оюнду көрө аласыздар. Ал жакта Чүй менен Оштун командасы кезгелет. Ал жактан ушул Чүй же Ош фаворит барын дагы байкасаңыздар болот. Себеби албетте ушул соңку жылдары Ош облусунун өспүрүмдөр курамалары өзүнүн ийгиликти көрсөтүп жүрөт. Өткөн жылы 16 жашка чейинкилер арасында, быйылкы жылы 17 жашка чейинкилер арасында алар бир топ ийгиликтүү оюндарды көрсөттү. Андыктан канча дагы ашыкпай көрө туралы. Узун пас албетте өз максатына жеткен жок. Жана Кутман Бекбоев 88 номурда жүргөн топтогулуктун оюнчусу, ал дагы жаш таланттуу оюнчулардын бири. Азыр болсо жүрүштө топтогулук. Арты көздө ишенимдүү пасты узаткандан кийин Каныбек Автандилов, мынтип кайрадан Каныбек Автандилов өзүнө пас барган. Ушул жерде Эрбол Дөөлөтов пасты узатты, бирок Ысык көлдүн оюнчулары мына өз кезегинде туура коргонуну койду дагы. Анын жыйынтыгы менен биз оюнду мындан аркы жүрүшүн көрөбүз. Оң канатка чыгарылган пас дарексиз жана Эрбол Дөөлөтов топтон калса албетте мына 5 кадам артка тур керек экен дагы чакырып өттү дагы. Стандарттык абал менимче топтогулуктун негизги командасы эле кандайдыр бир стандарттык абалды өзгөчө ойлоп табууларга бул сезондо Суперлигада барган эмес. Андыктан жаштар командасы эми кандайдыр бир өзгөчө стандарттык абалдарды ойлоп табуусу кыйын болуш керек. Жеке менин баамымда ушул Байтүшүн деген команда бар. Сүйүүчүлөр арасындагы лигада Кыргызстандын кубогунда ойноду. Андан сырткары быйыл Байтүшүн кубогунда жеңип чыктыкты. Дал ошол Байтүшүн командасынын стандарттык абалдары өтө керемет. Өзгөчө ойлоп табуулар бар. Ошолордон стандарттык абалдарды үйрөнсөк болот. Үйрөнсө болот көптөгөн командалар. Анткени биздин ушул жаштар курама командабыз буга чейин Бишкекте тандоо туруп өттү март айында. Ал жакта өзгөчө бир ойлоп табууларга бара алган эмес. Стандарттык абалдарда андегичи мынтип рикошет болуп туруп гол кирип кете жаздады. Көрөлүм. Азыр болсо топтогулук жана эртерээк пасты узатышы керек жана ал ишенимдүү болуш керек. Кандай ойлонду болот экен? Албетте стандарттуу ой жүгүртүү жана албетте ушул бир аз креативдүү машыктыруучулар кошууга умтулуш керек. Анткени жаш оюнчулардын ушундай кезинде креативге басым жасатпаса, анда бир аз жаштары чоңоюп бир 18-19 жашка баргандан да кандайдыр бир нерсени эми таң улаган туура эмес болуп калат. Андыктан баардык нерсени ушул куракта же мындан дагы эртерээк оюнчуларга сунуштоо жеке менин пикиримде туура дагы болот дегичи. Азыр дагы бир чыгарылган пас жана соңку көз ирмемде бурчтан чыгарып берилер. Байма-бай
улам күлү жотот, сырттан кубаттуу сокку. Андрей Даренко мен жаңылышпасам соккуну жолдоп көргөнбү, жок. Андрей Даренко сокку жолдогон. Азыр болсо мынтип топтогулактын оюнчулары кайрадан топту көзөмөлдөдө дегиче. Ыскөлдүн оюнчулары топту тартып алат, бирок андан аркы аракетинде эмне кылуусун бир аз ойлоп табуусорго туртат. Себеби оюнчулар эми бүгүн турнирде жаңы эле айтып өткөндөй алгачкы беттеши жана алар дароо кандайдыр бир чечимди азыр кабыл ала коюудан алысыраак болушат. Чыгарылган пас, алдын көздөй сокку жолдону жок, фол бар. Демек фолдордун жана голдордун саны боюнча мындан аркы жүрүштү дагы байкайбыз. Алдыга узатылган пас, фолдордун саны 2-1 экенин көрө алдык. Ал эми убакыт канча калды экен, албетте айрым учурда дал ошол убакытты дагы көрүп байкап турсак жалпы өз үчүн жакшы бир көрүнүш болмок. Сол канат менен топтогулактын оюнчулар борбордук бөлүккө пас узатабы, сокку жана мына мынтип кайрадан Адахан Абдымамытов. Эмнегедир Адахан Абдымамытовдун бул иретине жолдогон соккусу анчейин окшошкон жок. Бурчтан чыгарып берүүнү көрө өзүнө калыс эсептеп баштады. Жана дагы бир ирет түз кубаттуу сокку Адил Кубатбектен. Адил Кубатбек кечээки оюн күнүнөн дагы дал ушундай кубаттуу соккуларды жолдоп жаткан болчу. Азыр дагы дал ошол Адил Кубатбектен алыскы аралыктан жолдогон кубаттуу соккуларын көрүүдөбүз. Демек бир аз толкундоону басып алуусу керек экени көрүнүп турат. Айтор негизинен мына ойноо стили боюнча жеке менин баамымда кем калбай турган оюндарды дагы азыр өткөрүп жаткан учуру. Септик өзү чалган пас, Адил Кубатбек сол канатка эки оюнчуну аралап келип барып сокку жолдого ашыккан. Мына эми гана Ыскөлдүн оюнчулары каршы чабуулду баштоо мыкты мүмкүнчүлүк бар дегиче жок. Бардык оюнчулар кайтып келип калды. Эми ишенимдүү гана ойноо абзел, андан башка арга жок. Ал эми жеке бул оюнчулардын таланттуу экенине ойной ала турганынан эч ким күмөн санабайт. Болгону бир аз жол жүрүп келип чарчап калуусу дагы ыктымал. Себеби дегиче жакшы бир жүрүш орун алган. Бул жерде Адил Кубатбек азыр команданын кандай менен колдоого алып кеткенин көрдүңүздөр. Жана сокку жолдону жок. Ыскөлдүн оюнчулары дагы бир жүрүштү баштады. Оң канат менен бул ирет эртелетүүсү керек. Узатылган пас жана алыстын ышкырыгы жаңырды. Фолдор боюнча топтогулактын оюнчулары буга чейин 2-1 болчу, азыр 3-1 болуп калды мен жаңылышпасам. Жана бутту тосондан ары дал менен түртүп койгон үчүн дагы чечим кабыл алынган. Ал эми сокку жолдоо үчүн Тилек Токтомбаев келди. Тилек Токтомбаев кубаттуу сокку, коргоочулардан ары өткөн жок. Жана мына ылдам оюнчунун ылдамдыгына басым жасаган. Ал эми дарбазачы өз кезегинде мынтип команданы азыр тоодой бир баледен дагы сактап калганын көрдүк. Топтогулок. Бул болсо 6-номердагы Азамат Оморов арты көздөй Дөлөтовго пас узаткан. Каршы чабуулду баштоого өтө керемет мүмкүнчүлүк дегиче алыстан сокку жолдоп көргөн мен жаңылышпасам Ислам Курбанов. Активдүү улга дагы ашыгутат. Топко жакшы эле кирип барган Байыл Жеңишев, бирок Жеңишевдин мына ойлогону толук ишке ашкан жок. Айткандай эле Ыскөлдүн оюнчуларына бара-бара ачыла баштады. Бара-бара мына сүрдөөнүлөрдүн бардыгы артта калып, эми алардын оюн алдаганча окшошуп баштаганын көрүдөбүздөр. Мына ишенимдүү кадамдарга, ишенимдүү кирип барууларга айтор бардыгы өзлөрү ойлогон таристи дагы уланууга
Жакын Эрбол Төлөтов, артка Адил Куатбекке, Адил Куатбек менен Эрбол Төлөтовдун жакын байланышы. Эрбол Куатов жакшы пас, жыйынтыктайбы жок. Кайрадан мына Сакадай бою сары алтын деген жакшы сөз бар. Ошол бүгүн Нурсултан Адылбековго топ келүүчүдөй. Андыктан Нурсултан Адылбековдун ойынын көрөбүз. Кайрадан топту колго алды. Алдыга мынтип узун пас узатты. Кабыл алуу жаман эмес, соккучу. Соккудагы керемет болду. Болгон тамай болбой калды. Төшкө кабыл алып туруп Таро кайрытына сокку жолдоо. Бул ар биринин эле колунан келе бербей турган иш экенин жакшы билесиздер. Дегиче дагы бир жүрүш, оң канатка узатылган пас. Жыйынтыгы мынтип арткы бөлүктөн оюн кайсылыкта уланат. Кабыл алынды. Дагы топту Таро Нурсултан Адылбеков колго алып туруп Таро. Алдыга чыгарып берген, бирок алдыда чабуулду курчутуп кетүүгө азырынча мүмкүн дагы болбой турганын көрдүңүздөр. Адил Куатбек, Адил Куатбектин чыгарган пасы жана төш менен Эрбол Төлөтов жаман эмес кабыл алган экен. Бирок топ башка дарбазачы турган тарапка кеткен. Дагы андай топту дарбазачы эми ишенимдүү түрдө колго алат. Ал эми баштыруучулар мына ушул дарбазачыга көздөй экинчи кабат менен топ чыгарууну көрсөтмө бербей байкайлы. Жок, бул 9-номурдагы Арлен Черикбаев экен дарбазада. Кечээ ушул номери жок болчу, бүгүн артынан мына 9-номер менен жүрөт. Демек Арлен Черикбаев. Кечээ күндөн бери мен мына 1-номурдагы Адил Куатбекке дейм. Кечээ кара түстөгү форма менен чыккан, ал жакта артында. Бирок карасаңыздар, астында 1 деп жүрөт, артында 9 деп жүрөт. Же Адил Черикбаев Куатбекти айтышты билбесин, же болсо Арлен Черикбаевти айтышты билбесин. Айтор кансиядағы эми дарбазачылар 1-номурда ойын өткөрөт. Андыктан биз Адил Куатбек деп дагы турат өңдөнүбүз. Жана Арсен оюнга кошулуптур. Талайбеков 37-номурдагы өзгөчө чач жасалгасы бар. 37-номурдагы оюнчу, жаш оюнчу. Албетте ошол оюнчу топту алганда дагы байкасаңыздар болот. Кандай алдашат, кандай пас берет, кандай кыймылдайт. Негизи эле, бирок салыштырмалуу эми башка оюнчулардан жашы кичинерээк, алыстан жолдонгон кубаттуу сокку. Караңыздар, көрдүңүздөр, өтө кереметтүү түрдө мына айткандай эле Арсен Талайбеков гол. 2-0 эсеп. Топту пасты алды, бир кыймыл менен коргоочуну артта калтырды. Дагы мынтип ишенимдүү караңыздар, бир кыймыл жана экинчи кыймыл менен дарбазага гол жолдоп отурат. Айтор таланттуу оюнчу экенин ушул 13 жашка чейинкилердин арасында көрсөткөн. Жана бүгүн аны топтогулук командасы жөн жерден өз командасына чакырып барып кошпогонун көрүп отурасыздар. Андыктан дал ушундай таланттуу оюнчулардын бар экени кубандырат. Жана сыймыктанууну дагы жана да албетте ушул кечээ айтып өткөндөй эле эми көз тийбесин дал ушундай жаш таланттуу оюнчуларга. Мына бүгүн кадимкидей командада азыр Арсен Талайбеков команданын мотору болуп берүүгө дагы ашыгып турган учур. Биз болсо байкайбыз. Анарбек Шаршенбеков, 17-номурда Анарбек Шаршенбековдун пасынан кийин Андрей Даренко кечирээк бир аз пасты кечеңдетип койду. Ал эми 9-номурда Арлен Черикбаев, демек талаа оюнчусу атар жүрөт. Дарбазада болсо Адил Куатбек экенин көрдүңүздөр. Адил Куатбек кайрадан топту колго алды, дагы мынтип алдыга көкөлөтө пас узатты. Байкайбыз, дагы бир жаңылышкан пас, жыйынтыгы оң канат менен Үскөлдүн оюнчулары жүрүштө. Дегиче чабуул өз максатына жеткен жок. Албетте көп ойлоп табуунун деле
Кереги жок. Эң негизгиси мынамтип голду киргизди, дагы өзүнөн улуу оюнчулар менен ойногон учурда кайрадан өз ордунун артына олтуруп калганын көрдүңүздөр. Биз болсо байкайбыз, бул болсо 23 номурдагы Имран Бекиев. Бекиев өзү ачылган, жана Бекиевке пас жетип барган жок. Болгону Ысыкөлдүн оюнчулары азыр кайрадан ишенимдүү ойного дагы ашыгат. Биз болсо дароо пас узатып койсо керемет болмок. Болгону өзүм ушул ишенимди токтотуп, андан ары гана дагы мындай ишенимдүү чабуулду баштап берүүгө ашыккан. Сокку жолдонобу мүмкүнчүлүк бар дегиче бир аз кечигип калды. Дагы бир рет мүмкүнчүлүк, муну колдонушу керек. Жыйынтыгы капталсызлыгынан топто оюнга кошот. Азыр Ысыкөлдүн оюнчулары дегиче тайм-аут. Демек дал ушул Ысыкөл облусунун баш машыктыруучусу тайм-аут алды. Дагы эми оюнчуларга көрсөтмө берет. Албетте Ысыкөлдүн оюнчулары ушул баштаганда алдаган жана жанды чабуулга чыгып атат. Эми ошол баштаган чабуулду ийгиликтүү жыйынтыктоо үчүн машыктыруучудан дагы 1-2 сөз керек. Ал эми тайм-аут болсо тескерисинче Ысыкөлдүн командасы алган. Бизге болсо азыр Топтогулуктун оюнчуларын көрсөттү. Мына Топтогулуктун башкы машыктыруучусу Вадим Кондратков олтурат. Албетте ал келип бул жерден ошол негизи эле Топтогулук академиясындагы жасалып жаткан иштерди көзөмөлгө алып, кандай иштер жасалып жатканын бардыгын көрсөтмө берип турат. Бул жолдун ошол биринчи таймдын бүтөрүнө канча мүнөт калды десеңиздер, анда айтып өтөйүн. Негизи эле биринчи таймдын убактысы соңуна келип калды. Менимче бул соңку тайм-ауттагы азыр командалар ашып кетсе 1 мүнөт ойнойт, же болбосо дагы 1 мүнөткө жетпеген убакыт оюн болот дагы. Андан ары жыйынтыкты алып калыш ыктымал. Анткени 25 мүнөт таза убакыт ойнойт командалар, эсиңиздерге салып өтөйүн. Дал ошол тайм-аут алганда гана убакыт токтойт, башка учурда убакыт токтобойт. Андыктан ушул 27-28 мүнөткө созулат биринчи тайм. Азыр дал ошол 27-28 мүнөт артта калды. Дагы командалар гимнди уккан. Бүгүн ачуу азем болгон. Дал ошол себептен улам дагы мына оюн бүтө элек биринчи тайм. Андыктан да соңку саналуу гана көз ирмемдер калган учурда Ысыкөлдүн оюнчулары жакшы бир командалык жүрүш жана дагы бир сокку, бирок дарбазанын сыртын көздөй. Айтор дал ушундай мына стандарттык балдардан ойлоп табуулар керек. Жана бир гана ойлоп табуу эмес, аны ийгиликтүү жыйынтыктоого дагы басым жасалуу. Сабзел пас узатабы, ышкырык жаңырды жана мынамтип алгачкы жок 5-чи фол деген көрсөтмө берип атат. Топтогулук оюнчулары 5-чи фолду бир таймда жасады. Дагы бир сокку. Адил Кубатбек өз ордуна. Кубатбектин оң канатка кошкон, чыгарган пасынан кийин мынамтип топту жоготуп алганын дагы көрдүңүздөр. Биз болсо биринчи таймдын ышкырыгы жаңырды. Жалпыңыздарды эч кайда алыстабай турууга чакырабыз, себеби жалпыбызды алдыда экинчи кызыктуу тайм күтөт. 10 мүнөт эс алуу болот, андан кийин амандашабыз.
Ардактуу замандаштар, Топтогулок жана Ысык Көл облусунун курама командасынын ортосундагы 15 жашка чейинки АФК кубогунун экинчи таймы башталды. Биринчи таймда Топтогулоктун оюнчулары 2 рет өзгөчөлөрүнү алган, мына экинчи таймдын алганда дагы алар өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө ашыгат. Бул болсо мына Арсен Талайбеков дал ушул экинчи голдун автору азыр ийгиликтүү оюн жүргүзүүгө ашыгат. Айтор кантсе дагы ушул жанагы бир макал бар, болор бала деген ошол нерсени ушул балага дагы мына айтып койсок болот. Өзүнүн алып жүрүүсү негизинен ушул талаадагы бардык стилдери эми ушул нерсе чоңоюгуча өзүндө калып дал ушул үмүт жандырган оюнчулардан болот деп дагы ишенели. Топтогулок азыр алыстан дагы бир сокку жолду көрдү. Мен болсо сиздерди экинчи таймдын алганда дагы бир рет командалардын курамы менен тааныштырып өтөйүн. Дарбазада биринчи номер менен Топтогулокто Адил Куатбек, 19-чу Артем Тимченко, 16-чы Адахан Абдумамутов, 14-чü Эрбол Дөөлөтов, 8-чі Богдан Ульянов, 37-чі Арсен Талайбеков, 4-чü Канбек Аптандилов, 7-чі Мыктыбек Жорубаев, 88-чі Кутман Бекбоев, 23-чü Имиран Бекиев, 17-чі Анарбек Шаршенбеков, 6-чы Азамат Оморов, 9-чü Арлен Черикбаев, 11-чі Андрей Даренко. Ал эми Ысык Көл облусунун командасы болсо төмөнкүдө алар мына көк түстөгү форма менен жүрөт. Дарбазада биринчи номер менен Нурсултан Адылбеков, 9-чü Канат Бектуров, 6-чы Данил Амангелдиев, 8-чі Марсель Канаев, 5-чі Асман Садбакасов, 14-чі Амантур Бекенов, 11-чі Кутман Өмүрбек Орунбеков,
7-ші Байыл Жеңешев, 13-ші Ислам Курбанов, 10-ші Тілек Тоқтомбаев, 4-ші Аман Асанов, 3-ші Эльяр Касымбакунов, жана 15-ші номерда Бахридин Вильямов болсо, 16-ші номерда Ислам Мухамбетов. Демек бардык ойынчылар менен таанышып алдык. Алдыгын көздөй узатканына пас жана ал пастардын бардыгы артта калып туруп, Ысыкөлдүн ойынчылары болгону ийгиликтүү мына жүрүш жасогон. Бар күчүн ортого салууда. Башта караганда мына ойноо стилдери өзгөрдү. Баштан болсо мына команда артта топту бүтүп аткан болсо, азыр мына чоң бир прессинг барууда. Бул да болсо машыктыруучунун берген көрсөтмөсүнүн өзгөрүүсүнөн кабар берет. Жакшы бир жүрүш орун алабы деп күткөнбүз, а бирок коргонууга келгенде бардыгы мына ошол башка нукка дагы өзгөрүп кетти. Азыр болсо албетте мына топ алгандан кийин көпкө күтпөш керек, пас бериш керек, же болсо өзү эртерээк кыймылдабаса, анда да ушундай оюнчулар келип калган болсо, анда бутка кирип баруусу сөзсүз түрдө күтүлгөн дагы нерсе болот. Өтө бир керемет 3 бурчтук жүрүш, алыскы бурчтан азыр командалашын Артем Тимченко күтүп алыш керек, а бирок Артем Тимченко күткөн жактан оюнчулар жок болуп чыкты дагы. Жыйынтыгы Ысыкөлдүн оюнчулары эми алардан кандай командалык жүрүш орун алат байкайбыз. Жаман эмес жүрүш азыр борбордук бөлүктөн топто. Бирде Топтогуловдун оюнчулары, бирде Ысыкөлдүн оюнчулары дагы оюнга кошуп жаткан көрдүңүздөр. Албетте чийимди мына туура чийимге коюп туруп тебиш керек, оюнга кошуш керек. Андай кылбасаң да карама каршы тарапка дароо топ автоматтык түрдө дагы өткөрүлөт. Пас узатылабы, кечигип калды бир аз бул жерде пас узатууга Мыктыбек Жоробаев. А биз болсо мындан аркы жүрүштү дагы көрөбүз. Жана кандай жүрүш болот? Албетте артты көздөй чыгарылган пас, дарбазаны көздөй сокку жолдоп көрдү. Бир оюнчуну жазгырды. Эми өзгөрүп барып түз сокку жолдогон 6-чы номердагы Азамат Оморов. Мына ушундай. Азыр Топтогуловдун оюнчуларынын мына жүрүшүн көрдүк. Эми кезек Ысыкөлдүн оюнчуларына келди. Марсель Канаев деген мына ал дагы жаш таланттуу оюнчулардын бири экенин көрдүңүздөр. Азыр Марсель Канаев топту тартырып жибергенден кийин дарбазага дагы бир кубаттуу соккуну жолдоого аракет кылды. Анын бардыгы артта калды дагы. Нурсултан Адылбеков берген пастан кийинки жүрүш экинчи таймда эмнегедир бир аз мына оюнчулар башта караганда мына кагылыштарга ишенимдүү кирип баратат. Биринчи таймда тескерисинче топту качан гана мына пастан жаңылышып калгыча күтүп аткан болсо, азыр тескерисинче андай күткөн жок. Азыр кирип барып мына топту тартып алууга ар бир команданын оюнчулары ашыгып турган учур. Ал эми алдыга чыгарылган узун пас, аны кабыл ала албай калган Элдияр Касмакунов. Жана дагы бир тама эмес пас. Айтор Топтогуловдо дагы мына ар бир оюнчуну калтырган жок. Эң жакшы жери ушул эки командада тең саналуу эле 5-6 оюнчуга басым жасаган жок. Ар бирин алмаштырып оюнга чыгарып атат. Бул жаш футзалчылар үчүн эң бир керектүү нерсе. Эгерде 5-6 эле оюнчуну ойнотуп калгандарын ойнотпой алып отура берсе, анда туура эмес көрүнүш болмок. Тескерисинче мына бардык оюнчуларга мүмкүнчүлүк берилсе, бул бардык команданын бирдей өсүүсүнө алып келет. Ушул нерсе үчүн мына эки команданын тең машыктыруусун баалидеп алып коюш керекпиз. Себеби бардык эле машыктыруучулар мына оюнчулардын айрымдарына басым жасап, анан калгандарын алып олтура берген учур дагы өтө көп. Кездешет. Алдыга Байыл Жеңешевден узун пас, а бирок Байыл Жеңешевдин пасы кайрадан дарексиз болуп чыкты. Топтогулов экинчи таймда албетте мыкты бир комбинацияларды көрсөттү. Азыр дагы ошол нерсенин бири орун алабы дегенбиз, бирок көпкө узабай Кутман Бекбоевди чалып жыгыткандан кийин алды көрөбүз. Алдыга пас узатылды. Керемет пас. Жана дал ушул 11-чи номердагы Андрей Даренко.
Бул беттештин алкагындагы эң бир активдүү оюнчулардын бири. Кайра баштамда топту оюнга кошуш керек дейм. Бул албетте ашыкпоосу зарыл, себеби айрым учурда калыс эсептегенде кечип калат, айрым учурда мына топту оюнга туура эмес кошкон учур болот. Дал ошондой нерселерден оюнчулар болушунча абайлоолору керек. Дагы бир жаңылышуу. Эмнени ойлоп табат? Эки оюнчу бирөөнө эки барып чабытат. Себеби оңго дагы солго дагы пас берүүгө мүмкүнчүлүк калтырбай турган учурда оюнчулар ушундай жерден чечим кабыл алыш керек. Эгер мындай жерден чечим кабыл албаса анда дароо карама каршы тараптын чабуулун дагы көрөдөсүздөр. Мүмкүнчүлүк болчу Арлен Черикбаевка. Черикбаев жаңылышып калды. Дагы эми Ысык көлүнүн оюнчулары топто. Оң канат менен кайрадан өзүнө узатыш керек болчу. Мына 23 номурда кирип барган Имран Бекиевке. Эгер Имран Бекиевдин өзүнө пас узаганда анда кубаттуу сокуну дагы көрмөкпүз. Кайрадан да алдыга узатылган пас. Жыйынтыгы Адил Кубатбек. Топту оюнга кошот. Оң канат менен жүрүш. Баштоого Имран Бекиев ашыккан болчу. Узатылган пас, сокку, гол. Эсеп 3-0. Жана мынтип топтогулуктун оюнчулары азыр барган сайын эсепте ирленип баратат. Андрей Даренко бул беттеште мына дубль жасады. Азыр Андрей Даренконун алыскы бурчту өздөрү тоглоткон тобу дарбазадан өз ордун дагы таап олтурат. Жана эсеп 3-0. Ысык көлүнүн оюнчулары бул беттештин алкагында гол киргизүүгө жетишеби көрөлү. Узун пас, тарексиз. Өтө керемет жазыр. Өтө мына экөөнү бир кыймыл менен алып өттү. Дагы алыскы бурчка сокку жолдогон Анарбек Шаршенбеков. Жаман эмес жазыр өткөн эки оюнчуну. Албетте оюнчулардын чарчаганын байкаса анда дароо мына алмаштырбаса дал ушундай катарынан ката орун ала бермекчи. Дагы бир сокку жана бул ирет дарбазачы. Топту талашууга ашкан менен анын баары артта калды. Азыр согончок менен ошол эле Арсен Талайбековдун пасы. Талайбеков караңыздар, мына топту алып жүрүүсү, берген пастары бардыгы өз ордунда. Жана мынтип кол сокку жолдоп көргөнү менен экинчи сокку өз дарегине дагы жеткен жок. Демек калыстын ышкырыгы жаңырат дагы фол орун алды. Ал эми Ысык көлдө болсо 4 оюнчу мына жаңы күч, жаңы дем менен 4 оюнчу талаага чыкты. Булардын чыгуусу
командага кандайдыр бир ишеним, дымак берет. Албетте биз көрөлү ал кандай ишеним, кандай дымак экенин. Узун пастардын бири дагы дарексиз болуп атат. Андыктан эгерде пас узатсаң да ишенимдүү тамай пас болуш керек. Эгер андай болбосо анда пас узатпай мына жакын оюндарды өткөргөнү менимче туура болушу керек. Пас узатылабы жок. Мынтип пас узатууга жетишкен жок дагы. Адил Кубатбек кайрадан пас узатты. Алыскы бурчтан Ысыкөлдүн оюнчусу Тилек Токтомбаев. Токтомбаевдин соккусу. Ал эми Адил Кубатбек үчүн бул сокку өтө эле кыйынчылыкты жараткан жок. Эч нерсе болбогондой жеңил кабыл алды. Ал бул болсо Арсен Талайбеков. Каршы жүрүш. Сокку жолдош керек. Көпкө күтпөй сокку жана тамай эмес. Ай. Кандай мүмкүнчүлүк болчу Байел Жеңишев үчүн. Ушул мүмкүнчүлүктү колдонобу? Жана Эрбол Дөлөтовдун соккусун ишенимдүү түрдө мына дарбазачы. Бул жаңы алмашыга чыгыптыр дарбазачы демек Ысыкөлдө. Ислам Мукамбетов 16 номурдагы дарбазага чыккан. Дагы бир сокку. Бул эми менимче токтотууга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Жана Азамат Оморовдун кубаттуу соккусунан кийин эсеп 4-0. Көрүп турасыздар, алыскы бурчка чыгарылган жана аны токтотпой туруп мынтип Азамат Оморов дарбазага ишенимдүү түрдө жолдоду. Сол канатка дал ушул жерден мынтип топто азыр таладан тээп чыгарууга Кутман Орунбеков жетишкени менен албетте топтогулак командасынын пайдасы үчүн жакын пас. Топтогулукто Богдан Ульянов мына оюнга кошулган экен. Богдан Ульянов дагы мына жаңы дем менен талаага чыкты. Ульянов каршы жүрүш. Ульянов эмнени ойлоп табат? Жакын пас узатты. Бирок бул ирет эми кубаттуу сокку дарбазанын сыртынан кеткенин көрдүңүздөр. 7 номурдагы Мыктыбек Жоробаевтан орун алды дагы азыр эки оюнчунун мынтип тирешүүсү. Албетте сары айып кагаз менен дагы жыйынтыкталат. 16 номурдагы Адыхан Абдумамутов
Сарраев кагаз. Алды жана кайрадан калсын ышкыраган. Сарраев кагаз алдагы топтолуктун оюнчулары. Алыстан алда кубаттуу сокку жолдоп көрдү. Жана убакыт соңуна жакындап бара жаткан учур. Биз болсо көрөлү. Топтогулук дагы бир сокку. Бурчтан чыгарып берүүнү ишке өзү Анарбек Шаршембеков ишке ашырат. Анарбек Шаршембеков арты көзөй пас чыгарды. Жер менен кубаттуу сокку жолдогу топтогулуктун оюнчулары өттү. Ал эми Эскөлдүн оюнчуларына мына сокку жолдоо көп мүмкүнчүлүк дагы азырынча жарала элек. Адил Кубатбек кайрадан оң канатка жакын пас узаткандан кийинки жүрүш. Эмне үчүн сол канатка пас берген жок. Албетте пас берсе деле мына сокку жолдоо жетишпей калабы деген ой менен пас узатпады болушу. Абзел азыр болсо мынтип эки соккудан кийин эми топтогулуктун оюнчулары каршы чабуулга бара жаткан учур. Бүгүн ошол көбүнчө комбинациялык оюн эмес, көбүнчө оюнчулардын жеке чеберчиликке басым жасоосун дагы көрүбүз. Азыр экинчи пас, үчүнчү пастан кийин топтогулуктун оюнчулары топ жоготtu. Ал эми экинчи пастан кийин Эскөлдүн оюнчулары топту жоготконун көрдүңүздөр. Ишенбесеңиз мына эсептеп көрсөңүз болот. Мына Дарбазачы чыгарган алгачкы пас, экинчи пас, үчүнчү пас жана төртүнчү пастан кийин жаңылышым мына 2 топтогулуктукунда эсептесеңиздер болот. 3 4 5 6 пас сокку жолдоnuш керек. Бар сокку бул ирет Дарбазачы Ислам Мукамбетовдун бутуна тийип топталан таштап кетти. Айтор дал ушундай ийгиликтүү оюндарды өткөрүүгө эртерээк ашыкпаса анда анчейин жакшы эмес. Андрей Даренко топто. Алыстан жолдонгон сокку, дагы бир пас. Жана жыйынтыгы Ислам Мукамбетов мына топту колго алды. Дароо жакын паста чыгарды. Эскөлдүн оюнчуларынан пас узатууда чарчап калды өңдөнөт. Кантсе дагы албетте эми мына бүгүн топтогулуктун оюнчулары жогорку темптеги оюнду сунуштоодо. Ал нерсени дагы акырына чейин кармоосу зарыл дегичи. Андрей Даренконун дагы бир соккусу сол бут менен. Андрей Даренко көрөлү. Арттан Адил Кубатбек.
мына калыс эсепте башталган учурда топтолотун баштыруусуна тайм-аут керек экенин дагы көрсөтмө берди. А биз болсо байкайлы кантсе дагы дал ушул 4-0 эсебинде утуп жаткан топтолук командасы. Бул эсептерди акырына чейин кармап кала алабыз. Көлдүн оюнчулары баштаарында мына алда канча жандуу ишенимдүү ойноп баштады, бирок бул нерсе командага жеңиш тартуулайбы? Аны дагы көрөбүз. Ар бири баштыруучунун мына көрсөтмөсүн толугу менен алууда. Бизге болсо намынтип биринчи таймдын бүтөрүнө канча убакыт калганын көрөбүз дегенбиз, бирок жок. Ал нерсени көрө алган жокпуз. Демек, экинчи таймдын соңку мүнөттөрү 5-чи талап оюнчу менен топтолук оюнга аралашты. Ал кандай жыйынтык берет көрөлү. Фол бар. Эрбол Дөөлөтовду көздөй. Арттан топтолуктун дарбазасын көздөй сокку жолдоп көрдү кубаттуу, бирок коргоочулардын бардыгы өз ордунда. Элдар Касмакунов узаткан пастан кийин дагы бир жүрүш орун алабы? Азыр Арсен Талайбеков мына топту сактап калууга дагы эсепте отот калыс. Албетте эртерээк топту оюнга кошпосо болбойт. Фол демек. Бешинчи фол топтолук оюнчуларынан орун алды. Каныбек Автандилов эки жакты карады, мына пас берүүгө ыңгайлуу оюнчулардын жок экенин көрдү, дагы дароо сырты көздөй дагы топту чыгарып кетүүгө ашкан. Тайм-аут Ысык-Көлдүн оюнчулары алды. Албетте башкы машыктыруучу эми оюнчуларга мына дем күч кубат бере турган голду киргизүүгө бар күчүн ортого салат. Биз болсо берилүү менен азыр Ысык-Көлдүн башкы машыктыруучусуна көрсөтмө берип жаткандагы байкайлы. Топтолуктун 15 жашка чейинкилердин машыктыруучусу Каныбек Өмүрсултанов экенин эсиңиздерге салып өтөйүн. Ал эми Ысык-Көлдүн башкы машыктыруучусу ким экени көрсөтүлгөн эмес. Байкайбыз каптал сызыгынан алдын көздөй узаткан пас жана ушул жерден мындай мүмкүнчүлүк жаралган дагы ал кайрадан жокко чара олтурат. Биз болсо көрөлү. Жана байкайлы азыр
Жакын жүрүштөр. Арты көздө калтырган пас. Албетте жаңылыш болуп калышы ыктымал. Дегичи алыстан кубаттуу сокку жолдоп көрдү Элдияр Касмакунов. Ал эми Элдияр Касмакунов жолдогон сокку максатына жеткен эмес. Топтогулок 5-чи талап оюнчу менен кайрадан кубат сокку, гол. Эсеп 5-0. Жана Артем Тимченко мына дарбазанын түбүндө турган. Албетте мындай жерден эми гол киргизбесе дагы болбойт болчу. Караңыздар, алыстан сол бут менен жолдонгон соккуну Артем Тимченко мынтип дарбазага кошумча жолдоо менен эсеп сандарын дагы өзгөртүп олтурат. Кайлы Дегичи тайм оюн жыйынтыкталды. Ардактуу замандаштар, мына ушинтип Топтогулок командасы экинчи оюн күндүн эсебинде Сколдун эсебинен 5-0 эсебинде жеңишке жетти. Скол бүгүн турнирдеги өзүнүн алгачкы оюнун өткөрүп дагы жеңил ызасы менен баштады. Бирок команданын эртең дагы оюну бар. Менимче ал жакта өзүнүн толугу менен ийгиликтүү көрсөтөт болушу керек. Андыктан жалпыңыздар менен дал ошол эртеңки оюн күндөн амандашканга чейин деп коштошобуз. Бар болуңуздар.